Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен таныштырган апталык программасы. Студияда мен Зарема Жeenалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. 2024 жылдын 1-мартына карата 26.377 балага бир жолку сүйүнчү пул төлөмү төлөндү. Ал үчүн 105 миллион 600 миң сом каржыланды. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Министрликтен ар бир бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул 4 миң сомду түзөрүн эске салышты. Эгерде бир убакта 3 же андан көп бала төрөлсө, ар бир балага сүйүнчү 50 миң сомдон төлөнөт. Бир жолку төлөмүнө арыз берүү үчүн калкты тейлөө борборуна же жарандык абал актыларын каттоо органдарына кайрылуу керек. Акча каражаты арыз берилген күндөн 2 иш күндүн ичинде банктык эсепке түшөт. Жаран акча каражатын РСК жана Айыл банктын каалаган филиалдарынын кассасы аркылуу арыз берген күндөн тарта 6 айдан кеч эмес мөөнөттү алуусу керек. Жарандар арыз толтурууда уюлдук телефон номерди туура көрсөтүүсү зарыл. Себеби акча каражаты которулгандан кийин байланыш номерлерине СМС билдирүү банк аркылуу жөнөтүлөт. Үстүбүздөгү жылдын 15-16 март күндөрү жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүү коркунучу жогору. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги буга байланыштуу кооптуу делген аймактардын тизмесин таратты. Бишкек Ош унаа жолунун 121-138 чакырымындагы Төө ашуу ашуусунда, 198-260 чакырымындагы Ала бел ашуусу, Чычкан капчыгайында, Суу Самыр Талас Тарас унаа жолунун 1-114 чакырымындагы Өтмөк ашуусунда, Ала Бука Канышкыя унаа жолунун 59-113 чакырымындагы Чапчыма ашуусунда, Красная Горка Акташ унаа жолунун 1-3 чакырымында, Мырзаке Караколжа Алайкы унаа жолунун 5-115 чакырымында, Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун 292-305 чакырымындагы Долон ашуусунда, 353-357 чакырымындагы Кызыл Бел ашуусунда, Казарман Актал Чат унаа жолунун 42-44-60-94 чакырымынын Карагоо ашуусу, Ири суу тилкеси, Суу Самыр Арал унаа жолунун 8-21 чакырымдары, Каракол Эңилчек унаа жолунун 45-90 чакырымдарында Төө ашуу ашуусу, Барскон Акшыйрак унаа жолунун 52-68 чакырымдарындагы Сөөк ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күткүсү күтүлөт. Унаа жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Жалал-Абад шаарына кинотеатр куруу пландалууда. Мамлекеттик сатып алуулар порталында маалымдангандай, тендерди капиталдык курулуш департаменти жарыялаган. Белгиленгендей, маданий объекти Спутник кичи районундагы Тарсус көчөсүнө жайгашкан Нооруз Сейил багынын аймагына куруу пландалып жатат. Объекттин сметалык баасы 61 миллион сомду түзөт. Конкурстук табыштамаларды 2 апрелге чейин берүү зарыл. Объекттин курулушун аяктоо 2024 жылдын 31 октябрына белгиленген. Алишер Наваи атындагы Өзбекстандын мамлекеттик академиялык чоң театры Кыргызстанга гастролдоп келди. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Өнөр ээлери күн мурун 14 мартта Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында шаар тургундарына жана конокторуна чоң программадагы гала-концерт тартуулашты. Маданий иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Тимурлан Аджималиев, Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршит Мирзахидов жана шаар тургундары катышты. Гала-концертте аталган театрдын солисттери симфониялык оркестрдин жана хор жамаатынын коштоосунда дүйнө жана өзбек композиторлорунун классикалык чыгармаларынан арияларды, увертюраларды сунушташты. Концертте Тумарби ансамблі коштоду, дирижеру Руслан Бекмаев. Белгилей кетсек, 14 мартта Өзбекстандын чоң театры Сулейман Юдаковдун Майсарынын жоруктары аталышындагы операсын Кыргыз театр сүйүүчүлөрү үчүн коюшкан. Кыргызстанда Нооруз майрамына арналган ири республикалык көкбөрү турнири башталды. Бул тууралуу Көкбөрү федерациясынан билдиришти. Оюндар Бишкектеги Ак Кулай ипподромунда өтүп жатат. Командалар 4 лигага бөлүнгөн. Жогорку лига 6 команда, биринчи лига 12 команда, ал эми экинчи лига 16 команда. Легендалар лигасы 6 команда. Турнирдин расмий ачылышы 15 мартка белгиленген. Ал эми финалдык оюндар 21 март Нооруз майрамында өтмөкчү. Эми кезекти узап бара жаткан жума ичиндеги кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган материалдарга берсек.
Быйыл Ош шаарында 300 миңге жакын бак-дарактардын көчөттөрү отургузулат. Шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштеринин алкагында шаардык автобекет тарабындагы Курманжан Датка көчөсүнө 60 түп каштан жана туя көчөттөрү отургузулду. Ошондой эле жакынкы күндөрдөн тарта гүлдөрдү эгүү иштери башталат. Теманын уландысы кийинки материалда. Быйыл Ош шаарына 1,5 миллион даана гүл отургузуу пландалууда. Учурда эгилүүчү гүлдөр күнөсканада өстүрүлүп даярдалды. Апрель айынан тарта гүлдөрдү отургузуу иштери башталат. Жалпысынан шаардын сейил бактарына жана аянттарына борбор көчөлөрүнө гүлдүн 30га жакын түрү эгилет. Күнөскада гүлдөр даярлап, даяргерчиликти көрүп атабыз. Эртең апрелден баштап сыртка чыгарабыз. Эгүүнү баштайбыз. Шаардын көркүн чыгарганга. Биз кышы менен ушу гүлдөргө кам көрөбүз, суусун карайбыз. Ото чөптөрүн карайбыз. Шаарга эгилүүчү гүлдөрдүн уруктары Европадан алынып келинет. Негизинен Ош шаарынын климатына туура келүүчү гүлдөр эгилет. Ошондой эле бул жылы гүл эгүүчү аянтчаларды кеңейтүү жана өзгөчө кооздоо пландалууда. Көпчүлүк гүлдөрдүн уруктарын биз чет өлкөдөн алабыз. Акыркы жылда мына Чехия менен мамилетибиз ошол жактан алып келип атабыз. Бизде ошол гүлдөрдү уругун алып келип ошол жерде көбөйтүү гана иштер болуп атат да. Селекциялык иштер бул атайын адистештирилген илимий борборлордо жүрөт дагы, өздөрүнүн шарттары бар. Ошон үчүн биз ал ишти колубузга ала албай атабыз. Бирок ошол жактан келген гүлдөрдү bir жыл эгип, кийинки жылы как өзүбүздүн шартка ылайыкташтыргандан кийин эгип атабыз. Алар кичине биринчи жылдагыдай болбойт, бирок алар дагы ошол аларды көбөйтүп, шаардын тийиштүү жерлерине эгип атабыз да. Ош шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты тарабынан быйылкы жылы шаарга 300 түп ийне жалбырактуу, 500 түп жазы жалбырактуу Акбура дарыясынын жээгине Ош шаарынын символу болгон мажырымтал, можжевельник туянын 2 түрүн отургузуу болжолдонууда. Кудай буйруса, биз бул жылы 500дөн ашык жазы жалбырактуу, 300гө жакын ийне жалбырактуу, андан сырткары 20 миңге жакын ар түрдүү бадаллардын түрлөрүн ушу шаарыбыздын көчөлөрүнө эгелдеп атабыз. Мындан сырткары да жеке тараптар тарабынан, жашоочулар тарабынан дагы мына ушул дара эгүү иштери жүргүзүлмөкчү. Жалпысынан 300 миңге жакын бадалдардын, дарактардын, ийне жалбырактардын түрлөрү бул жылы шаарыбызга эгилет. Ошондой эле шаардын жол жээктерине, жашыл аймактарына, эс алуу бактарына, аллеяларга 20 миңге жакын бадал, 30га жакын гүлдүн түрү отургузулат. Мындан тышкары административдик аймактык реформанын алкагында шаарга кошулган айылдарда да шаар четинде аймактардагы мекеме ишканаларга жергиликтүү тургундар тарабынан 280 миңге жакын ар кандай сорттогу бак-дарактардын көчөттөрү отургузулмакчы. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Ош шаарында Бабур атындагы Өзбек драма театрында Ички иштер министрлигинин демилгеси менен коопсуз өлкө туруктуу келечек аталышындагы форум болуп өттү. Форумда коомдогу кылмыштуулук, коркунучун алдын алуу маселелери талкууланды. Катышуучулар укук бузуулар, кылмыштуулук менен күрөшүүдө мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун аракеттерин координациялоо актуалдуу, ошондой эле зарыл болуп жатканын белгилешти. Мен ичпейинби, ичемби өзүм билем, уктуңбу? Дагы деле тамагым жок. Балдарга жана аялдарга карата зордук, зомбулук, кайдыгерлик, кылмыштуулук менен гана күрөшпөстөн коомдогу мындай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча биргеликте аткарыла турган иш-чаралар. Ички иштер министрлигинин демилгеси менен коопсуз өлкө туруктуу келечек аталышындагы форумда коомдогу орчундуу маселелер көтөрүлдү. Форумга катышкан Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов өлкөдөгү коомдук тартипти жана элдин коопсуздугун сапаттуу камсыздоо үчүн укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамы кабыл алынганын, мыйзамдын башкы багыты коопсуздукту чыңдап, кылмыштуулуктун, укук бузуулардын деңгээлин төмөндөтүп, алардын себептерин өз убагында аныктап четтетүү экенин билдирди. Баарыбыз биргеликте ынтымактуу иш алып барып, жогоруда аталган окуялардын кайталануусун алдын алалы.
жаштарыбыз тайым тарбиялуу болуш үчүн ар бирибиз пропагандалык жумуштарды алып барып, келечек мундун туура жолдон адашуусуна бөгөт коелу. Кайдыгерлик, ичи тарылык деген жаман адаттан чектеп, элибиздин, мамлекетибиздин эртеңкиси үчүн жан үрөп кызмат кылалы. Ош областында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу багытындагы иш-чаралар тиешелүү кызматтар менен биргеликте тыгыз байланышта жүрүүдө. Тартип сакчылары бардык кылмыштардын алдын алууга жан үрөп жаткандыктарын айтып, коомчулукту да бул жаатта иштешүүгө чакырышты. Тилекке каршы ушунун алдын алууда биздин жарандар дагы өзүнүн активдүүлүгүн көргөзбөй жатат. Мисалы айта кетсек, кошунасынын үй бүлөлүк зомбулук болуп жатканын көрсө дагы азыркы биздин бул эмеде көрүнүштөр, тиги кичинекей чакын тасмада көрүнүштөр ошондогудай эле көрсө дагы бизге маалымат бербей койгон учурлар көп кездешип жатат. Анан барып больницага жатып же ушу милицияга кайрылгандан кийин билинген учурлар дагы бар. А так өзүбүздүн дагы алдын алуу иштерин, профилактикалык иштерди жүргүзүүдө биздин өзүбүздө дагы постоянный учетко алып, группа рискага алып, участковый жанагы аймактык уполномоченныйлар дагы өздөрү барып иш жүргүзүп аткан дагы бизде көп жарандарыбыз бар. Ал боюнча дагы иштер жандандырып иштер жүргүзүп жатабыз бүгүнкү күндө. Катышуучулар учурда тыгыз кызматташуу кылмыштуулуктун алдын алууга чоң өбөлгө түзөрүн баса белгилешти. Мындан мурда аны секрет кылып айланышыбыз керек. Өзү укук коргоо органдары менен милиция кызматкерлери менен элдин ортосунда ажырым, чоң ажырым болуп калган да. Азыр акыркы эле бир 3-4 жылдын ичинде өзүңүздөр байкап атасыздар. Мына элдер менен дар участковыйлардан баштап туруп жетекчиликке чейин барып жеринде ошол катардагы адамдар менен кеңешип, ошолордун алдында отчет берип атышат. Бул деген бул кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө, анан тем более мына жаштарыбызды кылмыштуулуктун алдын алууга чоң өбөлгө түзүп атат да. Анан бизге күнүнө 80ден 150ге чейин адам кайрылышат. Ушул жылга чейин 22 жыл ичинде 27 миңге жакын адам кайрылды да. Бирок бир жылы өйдө болот, бир жылы төмөн болот. Негизинен 20-жылдан баштап бир аз шкала жогорулады. Зордук зомбулуктун болуп атканы бул кайдыгер эмес болуп атат да. Анан мунун дагы бир жакшы жерине мен токтолгум келип атат. Мамлекеттик, жана башында айтканда, мамлекеттик деңгээлде бул жакшы көңүл бурулуп атат. Кайдыгер болбой жатышат. Форумдун жүрүшүндө милиция менен тыгыз иш алып барган бийлик өкүлдөрүнө, коомдук алдын алуу борборлорунун мүчөлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматташтыгын бекемдөө боюнча атайын резолюция кабыл алынды. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Аялдардын лидерлигин колдоо жана аялдардын позитивдүү имиджин социалдык тармактарда жайылтуу аталышындагы иш-чара Ош шаарында болуп өттү. Катышуучулар теңдик жана дискриминация 2023-жылдагы Кыргыз Республикасындагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүнүн гендердик аспектилери изилдөөсүнүн жыйынтыгы менен таанышып, талкуу жүргүзүштү. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Чыгарылыштарда да ушу аялдардын жетишкендиктерине басым жасайбыз. Гүлсүнай Жороева Лейлек районунун 9 булак айылдык кеңешинин депутаты. Активист гендердик маселелерди жалпыга маалымдоо каражаттарында жайылтуу боюнча өз оюн айтып, талкууга катышты. Азыркы мезгилде чынында аялдардын зордук зомбулукка кабылганы, анан жетекчилик кызматтыга келбей калган аздыгы, анан аялдардын көпчүлүк коомчулукка тартууда көйгөйлөр көбүрөөк болуп атат. Айрыкча элит жеринде. Анан эми ушулардын кантип тартуудун менин оюмча ар бир аял коомдук угууга барууга укуктуу да. Эл жери үчүн, өзүнүн жашоосунун алдына жылдырыш үчүн ушундай аялдардын эмесине имиджин жылдырыш үчүн коомдук угууларга көбүрөөк чакырыш керек. Анан маданий иш-чараларга, спорттук иш-чараларга тартыш керек. Аялдардын лидерлигин колдоо жана алардын позитивдүү имиджин социалдык тармактарда жайылтуу иш-чарасында журналисттер, депутат айымдар, активисттер катышты. Гендердик маселелерди жалпыга маалымдоо каражаттарына жайылтуу боюнча Борбордук Азия өлкөлөрүнүн демилгелери каралды жана талкууга коюлду. Катышуучулар учурдагы абал тууралуу өз пикирлерин айтышып, өзгөртүүгө багытталган чараларды сунушташты.
Бүгүнкү күндө коомубуз 50% аялдар 50% эркек болгондон кийин аялдардын коомдогу ролу абдан чоң. Аялдар өздөрүнүн лидерлик сапатын коомдун өнүгүүсүнө салмайынча коомубуз толук кандуу өнүкпөйт. Бизде лидер балдар тарбияланбайт, билимдүү балдар тарбияланбайт, коомдогу канчалаган иштер аткарылбай калып калат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз аялдарыбыздагы кыздарыбыз, келиндерибиз коомдо өздөрүнүн болгон потенциалын кошуп, коомдун өнүгүүсүнө салым кошсун десек, ошого окшогон аялдардын саясий лидерлик жакшы сапаттарын даңазалаган иш-чараларды көбүрөөк өткөрүшүбүз керек. Гендердик сезимтал темаларды, постторду, жаңылыктарды чагылдыруу анализин бүгүнкү иш-чарада карашты. Коомдо аял лидерлигин позитивдүү имиджин түзүү зарылдыгы айтылды. Негизи акыркы жылдары биздин өлкөдө аялдарга карата зордук, сомдулук, социалдык тармактарда өтө көбөйүп кетти да. Мындай караганда бир аялдар бир зомбулукка кабылып аткандай эле көз караш калыптанып баратат да. Айрыкча үй бүлөлүк зордук, сомдулукка. Эми буга орун алган фактылар негиз болуп атат. Ошол эле учурда аялдардын коомдун активдүүлүгү, эркектердин деп билбейм, эми эки тараптан тең баягы жумушун аткара алган бир лидер аялдар боюнча өтө көп материалдардын кетпегендиги деле бул нерсеге себеп болуп атат болуш керек деп ойлойм. Маалымат каражаттарында дагы мындай аялдар темасы бир аз солгундагандай, негизи биз позитивдүү жагын алып кетишибиз керекпи деп ойлоп турам да. Келечектеги медиа компаниялар үчүн идеялар жана темаларды катышуучулар биргеликте талкуулап чыгышты. Алдыда аялдардын лидерлигин колдоо жана алардын позитивдүү имиджин социалдык тармактарда жайылтуу иш-чаралары жүргүзүлөт. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Чарба маселелерине Гапараитиев атындагы көркөм өнөр сүрөт музейинде Ирандын маданият күндөрүнүн алкагында Иран элинин кол өнөрчүлүгүнүн көргөзмөсү өттү. 13 мартта ачылган көргөзмө 16 мартка чейин уланып, анда шаар тургундары кылымдарды карыткан байыркы перселине таандык каллиграфия, миниатюра, сырдалган эмаль, тарефтика жана маркетри сыяктуу искусство түрлөрүнүн камтыган кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен тааныша алат. Иш-чарадан кененирээк кийинки сюжетте. Кылымдарды карыткан байыркы перселине таандык каллиграфия, миниатюра, сырдалган эмаль, тарефтика жана маркетри сыяктуу искусство түрлөрүн камтыган кол өнөрчүлөрдүн 300 эмгеги көргөзүмгө коюлду. Иш-чаранын расмий ачылышы Гапараитиев атындагы көркөм өнөр сүрөт музейинде болуп өттү. Ирандын маданият күндөрүнүн алкагында өтүп жаткан бул көргөзмө 13 марттан тарта 16 мартка чейин уланмакчы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүн Иран Ислам Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин маданий өкүлчүлүгү тарабынан Кыргызстандагы Иран маданият күндөрү өтүп жатат. Бул көргөзмөдө көптөгөн Иран кол өнөрчүлүктөрү эмгектери коюлду. Ал жакта 4 тармакта минакари, хушневиси, бул каллиграфия болуп эсептелинет, муарак, тасхиб, каламзани, ошолор коюлду. Бул көргөзмөдө коюлган жана каллиграфияда же болбосо тасхиб болобу, сүрөт тартуу өнөрү же башка өнөрлөрдө болобу, ошо Курандан алынгандагы аяттар көргөзмөгө коюлгандыгына биз күбө болуп отурабыз. Мындай көргөзмө былтыр дагы ошо Рамазан айында өткөзүлгөн. Ал дагы элдердин аябай колдоосуна алынып, көптөгөн элдердин купулуна толгон. Учурдан пайдаланып, ошо бардык көрүүчүлөрдү биздин көргөзмөгө келип, көргөзмөнү көрүп кетиңиздерди чакырам. از همینجا دعوت میکنم از مردم هنردوست و مسلمان قرقیزستان. Иш-чарага Ирандын Исфахан шаарынан келген кол өнөрчү Хосейн Сажухиян мырза көрүүчүлөргө мастер-класс көрсөттү. Иранда усталардын шаары атыккан Исфахан шаары байыркы перс маданиятына таандык кол эмгектердин сакталышы менен өзгөчө. Негизинен Иран элине таандык кол эмгектер майда детальдарга басым жасалып, татаал оймо чиймелер, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн элеси кылдаттык менен түшүрүлүп, өңдөрдүн айкалышынан турган сүрөттөрдү камтыган татаал эмгек.
هنر رو دوست می‌داشتم. پشت مغازه‌ها نگاه می‌کردم دیگه دوست داشتم دیگه ادامه دادم. Я с детства любил и люблю до сих пор искусство. Я уже 40 лет этим занимаюсь. Я когда был маленьким и гулял по Исфахану, там очень много мастерских и магазинов как раз изделий ручной работы, потому что, как я уже говорил, Исфахан считается кузницей мастеров в Иране. Поэтому, если, условно говоря, каждый перс должен хотя бы любить поэзию, если он не поэт, то каждый исфаханец, он должен любить вот это мастерство, если сам не становится мастером. Здесь, как вы можете видеть, выполнены как раз две работы. То есть сначала чеканщик готовит форму, он сам готовит эти формы, потом на этих же формах он сам наносит эти прекрасные рисунки натуральными красками, расписной эмалью. همون کارهایی که روی قلم زنی انجام میدیم و اینا رو با مینا با قلم انجام میدیم. То есть можно, условно говоря, сказать, что то, что мы выполняем во время тарефтики, то есть мы вбиваем эти рисунки, то на этих изделиях мы вместо железа мы используем кисть и рисуем красками. То есть из самого сложного, твердого и тяжелого переходим к самому мягкому материалу. Здесь вы видите его работы, которые представлены в виде плоского рельефа, в виде ажурного рельефа. Эта работа, например, выполнена из меди и покрыта тонким слоем серебра. Это называется стиль, называется цветок и птица, которая является одним из основных направлений, потому что цветочные орнаменты очень дороги иранскому народу. На этом же столе можно долго говорить еще про каламкар, которым занимаются уже другие мастера. Это натуральные краски, которые наносятся с помощью штампа. На этой работе вы можете видеть ажурный рельеф, также выполненный господином Сарджукьяном, обрамление, то есть рама сама оформлена миниатюрщиком, то есть художник-миниатюрист, который в стиле минакари расписной эмалью выпуклой, то есть или плоскорельефной, выполнил эту работу для того, чтобы дополнить красоту самого ажурного рельефа мастера тарефтики. Көргөзүмгө коюлган байыркы сефевиттер дооруна таандык стилде тартылган сүрөт эмгектери, алтын менен тартылган сүрөт, чеберлер кол менен жасаган татаал жасалгалар, тасхип деп аталган Куран китепти жасалгалоодо колдонулган өзгөчө эмгектер жана эки гана өңдүн айкалышынан турган уникалдуу эмгектер перс элинин маданиятынын бай тарыхын даңазалайт. Иранская миниатюра или по-другому иранская живопись, она выполняется очень самыми мелкими тонкими кистями, потому что издревле этот вид искусства был призван украшать книги. Это искусство было для иллюстрации книг, поэтому они все подогнаны под страницы, книжные страницы, поэтому они маленькие. Отсюда и слово миниатюра. Эта работа мастера Рухаллаха Джахамбина выполнена в современном стиле. А вот эти работы, они в классическом стиле эпохи сефевидов. Этот же мастер работает и в других стилях. Например, там вы можете видеть стиль соловей и цветок. И он же занимается двумя. То есть вообще иранская живопись делится на 4 части. Это миниатюра, это получается тазхиб, то есть декоративное оформление книг, стиль ташир, то есть рисование одним цветом. И четвертое направление называется гулю-буль-буль. Здесь гуашь, акварель, и на всех картинах использовано золото 18 карата. То есть вот под краем, где вы видите желтенький, это золотом. И все это лаком покрыто, для того, чтобы не теряло свои свойства. Искусство тазхиба началось для оформления, художественного декоративного оформления Корана.
священной книги мусульман, для того, чтобы придать большей значимости, для того, чтобы книга лучше сохранялась, использовали лучшую бумагу и лучшие краски. Здесь, вот как вы видите, синим это цвет, который добывается из лазурита, а желтым это золото, а серебряный это, соответственно, серебро. Искусствонун сыйкыр касиети бар. Миң түркүн кыял сезим менен талант кудуретинен жаралган чыгармалар дүйнөсүндө жан дүйнө тазаланат. Кол өнөрчүлөрдүн эл аралык академиясынын академиги, Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Кимия Төрөгелдиеванын Курак күүсү аттуу жеке көргөзмөсү өтүүдө. Кол өнөрчүнүн өзгөчө таланты тууралуу кесиптешим Гүлжан Ажыматова айтып берет. Таланттуу кол өнөрчү, куракчы, саймачы Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Кимия Төрөгелдиеванын Курак күүсү аттуу жеке көргөзмөсү өтүүдө. Ошо ирисиптер менен эме сайып чыкканда нар жактагы ошо мурунку уже бозору дагы калганда. Кол өнөрчүнүн энелерден мураска калган курак саймадан чебер жасалган эмгектеринин ар биринин көз жуусун алган көркөмдүгү, философиясы жана кайталангыс колорити бар. Менин курактарым ар бири өзүнчө, ар бири өзүнө жараша тема коюлган, жаратылышка байланыштуу. Анан биздин куракты мен өзүм таап ойлоп тапкан жокмун. Бул элдик өнөр бизден ата бабабыздан, эне тайенелерден калган бул чоң дизайн, искусство десе болот да. Курак бул жоктон бар кылуучу өнөр. Ал эми куракчылар бардык өңдөрдү пайдаланып, аларды айкалыштыра билүүгө чебер келишет. Куракты гүлдөнтүп, күн карама сымалдантып берүүдө ачык, гүлгүн, сары мала түстөр тандалат да, ар бир куракты 6 бурчтандып чыгаруу аркылуу өзүнчө үй түзүү чеберчилиги жаралат. Мен мына бул ишими узак жол деп атап койдум. Узак жол дегеним себеби ушул панону мындай келип караган адам 5 мүнөт карашы мүмкүн, 10 мүнөт карашы мүмкүн. Бирок ушул панону жасаш үчүн мен узак жол басып өттүм да, окудум, үйрөндүм. Мындайча айтканда издендим, такшалдым, адаштым, кайра таптым дегендей, ошол жашоо өзү ошондой да бардык чөйрөдө эле. Ошон үчүн мен атын узак жол деп атап койдум. Анан бул курактын өзгөчөлүгү бизде мындай классический элдик курактар 4 тарабы тең болот. Мен бир аз муну асимметрия кылып, өтө ылдый кылып, анан мына арткы фондору дагы бир эле түс эмес, мына боз түстүн ар түрдүүсүн жасадым да, алыстан жакшы көрүнөт. Куракчылык илгертеден калган жасалган өнөр, ал ата бабадан калган салт. Куракчылар жана саймачылар учурда бул өнөрдү улантып жаңы өң беришүүдө. Көркөм кол өнөрчүлүктө үнөмдүүлүктү сактоонун негизги шарты болот. Илгертеден курак ыкмасы менен кооздолгон жана өтө кылдаттык менен пайдаланылган буюмдарга кадимкидей колдонбо, жасалга үлгүлөрү кирген. Курак негедир мага жакындай сезилет. Өзүм оюм айтканга, иштегенге, түстөрдүн байланышы, мындай бул чексиз боло берет да мага. Ушунча жасасам дагы көп нерсени жасаса болот да. Мен үчүн бул курак чексиз да. Анан курактын жакшы жагы бул сарамжалдуулукту, андан тышкары аябай кандай десем, чыдамкайлык болуш керек. Кимия Төрөгелдиеванын Курак күүсү аттуу жеке көргөзмөсүн сүрөтчү жана кол өнөрчүлөр колдоп, жаз айынын кириши менен бул иш чараны башташты. Анткени бул жаатта ийгилик жаратып келе жаткан кол өнөрчүнүн муундан муунга калтырган эмгектери баалуу.
баягы кимеже жерлерге барганда эски буюм нерселерди баягы көп үй бүлөлөрдө ал керек эмес болуп калган же ыргытабыз өрттөйбүз дегендерди сактап калган инсандардан да ал жерлерге барып жок буларды өрттөбөгүлө сактап койсок болот, аны мындай кылып көрсөтсөк болот деп туруп ушул көргөзмөдө дагы ушундай буюм нерселер бар да, баягы өрттөнүп кеткенден сактап калган ушунун баары кимеже да. Кимеже баягы айтып кеттим го, эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат, баягы ушул чыгармачылыкка жаны күйөт, ошол эле биздин мурасыбызга жаны күйөт. Химия Төрөгелдиева куракчылык, саймачылыкты бирдей өнөр тутат. Бул баалуу эмгектер бир нече сыйлыктардын ээси. Алардын кайсы гана түрүн албайлы, бардыгына тең таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүк мүнөздүү. Бул эмгектердин ар бири элдин ой тилегинин, тарыхынын жана маданиятынын үлгүсү. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Жума ичинде болуп өткөн негизги жаңылыктардын өзөгүн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар.